Эрдоган Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жар салды. Тимур Файзиев Кыргызстанга кайтып келди. Нурсултан Назарбаев 30 жылда Кыргызстанда эч нерсе жасалбаганын билдирди. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперишин кулап алып барам, бизден алыстабаңыз. Bir ay murda дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инанды Түркияда экени ачыкталды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган министрлер кабинетинин жыйынында өзү билдирди. Орхан Инанды улуттук коопсуздук кызматынын жардамы менен Türkiye'ga alınıp gelindi dedi Türk prezidenti. Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş. Не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. 1 июнга караган түнү Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. Жоголгон күндөн тарта Ички иштер министрлиги менен УКМК аны издеп жана ал иштерден эч кандай майнап чыкпай жаткан. Отсутствие результата тоже результат. Кыргыз жарандыгын алган Сапат билим берүү мекемесинин директору Орхан Инандынын Түркия мамлекетине өткөрүлүп берилиши коомду ар кыл пикирлерди жаратууда. Анын ичинде бир катар саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана юристтер бул окуяга баа берип жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Жанар Акаев жана саясатчы Өмүрбек Текебаевтар өз ой пикирлерин айтышкан. Но извольте выразиться. Мне на ваше мнение. Айтмакчы, ошондой эле бүгүн өкмөт үйүнүн алдына 10 чакты киши Орхан Инандынын кайтарылышын талап кылып акцияга чыгышкан. Сегодня уже 35-й день, как пропал наш учитель Орхан Инанды. И вот нас интересует, каким образом гражданин Кыргызской республики оказался в Турции. Тимур Файзиев мамлекеттин пайдасына $2 миллион которуп берди. Сколько? Элит Хаус курулуш компаниясынын экс-башкы директоруна козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары билдирди. Алдын ала маалымат боюнча компенсация төлөнгөндөн кийин ал издөөдө жүргөндөрдүн тизмесинен чыгарылып, учурда Кыргызстанда, тактап айтканда Ысык көлдө жүрөт. Я считаю, что если есть возможность отдыхать, надо отдыхать. Бирок ишкерге козголгон кылмыш иши али жабыла элек деген маалымат дагы бар. Ага алдын алуу чарасы гана өзгөртүлдү. Тимур Файзиев жана УКМКнын басма сөз кызматы азырынча бул маалымат боюнча эч кандай комментарий бере элек. Как говорят американцы, no comments. No comments. Эске салсак, ушул жылдын май айынын аягында Тимур Файзиевке Бишкек шаарынан жер тилкелерин алууда, ошондой эле мыйзамсыз курулуштарда коррупцияга катыштыгы бар деп айыпталып, май айынын аягында убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев бейнеге сүртүмдөр лидер даректүү тасмасында эгемендик алган 30 жыл ичинде Кыргызстанда эч нерсе жасалбаганын билдирди. Ну и что? Островок демократии. Киргизия. Жалко. Близкий нам народ. Братский на самом деле. Что вот за эти 30 лет? Что-нибудь в Киргизии сделано? И каждого президента я поддерживал. Приглашал сюда. Предлагали мы деньги, кредиты. Ничего же не сделано. Поэтому экономика – основа всей жизни. Говорит резко и правдиво. Ар бир президентти колдоп бул жакка чакырдым. Акча, насыя берүүнү сунуштадык. Бирок эч нерсе жасалган жок да. Эмне унчукпай калдыңар? Ошондуктан экономика жашоонун негизи, деди ал. Алатаудың етегінде Акемнің ізі қалған жетегінде. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекит KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.